Mesela eldi kıynak koygan joksuңar ушуме. Кече талашта жүрдүк, сизге кайылдым, элдин баары ыйлап жүрүп, жүгүрүп жүрөт подъездде. Аристон сайса деле өчүп калат, неме сайса деле өчүп калат. Аны эл акча төлөп бергенде нормальный свет беришиңер керек да силер. Чектөө ошо 5 киловаттпы жана 4 бурчтук неменин ичинде. Почти баары, все кече эл кыдырдык, элдин баары эле ошону айтып отурду. Ушуну бир жолу барбы? Нормальный кылып койгонго. Абонент канча адам берилип атат? Эми абонент акчасын төлөп атат, абонент акчасын төлөгөн абонент условия түзүп беришибиз керек да биз. Ограничение кыргызып коюп. Эмнеге дейм да ушул? Марат Молдонович, бул эми боюнча мындай да жанагы сиз туура айтып атасыз. Эгерде бизде жана мисалы үчүн ошол ас күйө счетчик менен управлять эткенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Себебин айтайын. Биринчи себеп ошол узелде, ошол айылда же ошол фидерде нагрузка болсо, биз ас күйө счетчик менен светин өчүрбөй туруп, нагрузкасын азайтып, жана час пиктен өтүп кеткенден кийин кайра нагрузкасын берип атабыз. Муну кылбасак, подстанция линия өрттөнүп кетет. Аны жакшы билесиздер. Анда мындай каражаттар таап туруп подстанцияларды көбөйтүш керек да. Эми Азыр сиз мындай айтып атпайсызбы эми? Талайбек Омкеевич, сиз төлөдү, айтып атасызбы? Экөөбүз күлүп сүйлөшүп отурдук. Ну там-то народ мучается. Бир аристон менен электрочайник чалсаң, светиң өчүп атат. За что мне платить тогда, да? Башкасын айтпадым. Мына бир аристон, бир или же болбосо силердин жана 5 киловаттыңар жерде талашта жок. Значит, ылдый. Мен билбейм да. Мына кече жүрдүк, элге кыдырганда, баары эле жолукканда, ошол жана умный счетчикти коюп коюшту. Акчасын төлөп атырык. Анан эмнеге биз колдон албайбыз нормальный свет? Эми бул деле туура эле да, если когда плоть, ты должен нормально получать свет. Или кесип салыш керек. Анда чырак менен отуруш керек. Марат Молдонович, мына ошон үчүн ошо мощностторду көтөрөлү, элге ошондой мындайча көйгөй болбосун деп, эки областка эки эле кредит алып келдик. Кредит алып атасыңар. Эми кредитке сиз талабыңыз канча кредит сурасаңыз, биз комитет жок деп колдоп берет. Энергетически безопасно, это локомотив страны, это проблема жок адан. Ну бирок ошондой болгон азыр камбарада бирди салабыз деп атсаңар, но жанагы счетчиктер менен биз адамдардын эмесин ограничить этип атабыз да. Туура экономить этебиз, туура баары жакшы да, но ошонун ичине көбөйтүп берип койсо болбойбу? Ал убактылуу эле да. Значит, перемычка дейт, перемычка коюп коюш керек. Марат Молдонович, эми азыр баягы трансформаторларда мынтип зымды предохранительный ордуна коюп койгон убакыт өткөн азыр. Андай жок азыр. Аны коюп койсок, ал зым пока өрттөнүп кетти. Аны эмне кылышыбыз керек? Анда эмне элдер ошо жанагы жетпеген свет менен. Ошонун баарын тең анализ кылып чыгып. Ушунун баары качан бүтөт? Ушуну айтыңыз, элге качан нормальный условия түзүп бересиңер? Жакшы свет жеткизип атыр, дефицит бар, анын баарын түшүнүп атабыз. Но каким-то образом жанагы электронный счетчиктериңер өлөйүн жүгүрүп жүрөт, мисалы. Бирдеке саябы койсо тапырап. Мен жана талашып барганда жанагы жүдөтө бердим бул сиздин чоңуңузду. Эмнеге мындай деп. Эми бир анча убакыт калды. Такыр өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бизде болгону 14 миллиард киловатт саат электр энергиясы. Түшүндүм, анын баарын билип атам. 18 миллиардты элге камсыздап берип атабыз. Мен эмен айтып атам, мен нормальный акча төлөсөм, жаран катары, мен нормальный свет алышым керек да. Мына силер азыр тарифти көтөрүп барасыңар, эл унчукпай мейли деп, бул жакшы аябай. Биз жана жетишибиз керек, сиз айткан пикеч. Но биз нормальный электр энергия алышыбыз керек төлөгөндөн кийин. Ограничить этпешиңер керек да бизди. Элди мен бизди деген мен деле элдин атынан сүйлөп атам да. Марат Молдонович, биздин мисалы үчүн Кыргызстанда, мисалы үчүн кошуна мамлекеттерге караганда, Тажикстанга караганда мындай ограничение жок. Бир убактылуу ограничение, жана ошол кубаттуулугун эле чыңалуусун азайтып коюштун максаты болуп атат да. Азыр өтүп кетели деп атабыз. Эми өчүп атпай, үйүңө жүгүрүп чыгып атпайсызбы? Адеп кайра жүгүр. Это же дискомфорт же любой адамга төлөп берген адам. Марат Молдонович, эми өзүңүз Ладно, хорошо, мейли, ошону жакшылтып. 30 жылдан бери курулган немени 3 жылда куруп бүтүш кыйын го дейм. Жаңыртып. Азыр Жеңишбек Шермаматович айткан 1,5 миллионду коюп койсоңуз, вообще элдин баары кыйналат. Ошону жок, ошону айтып атам, бир 5 эмес, же толук 5 бербей атсыңар, ушуну текшерип коюңузчу бул. Силер айткандай 5 жетет деп атсыңар, карап көрсөңөр алтынбек сен деле. Үй ушундай кылып коюп атсаңар болуш керек, чересур ограничение. 5 болсо жетмей экен. Комитетте. Жооп бер. Топтун энергетика комитети. Марат Молдонович, азыр биз баягы счетчиктен акылдуу эшептегичтерден 5 киловаттка койгонубуздун бирден бир себеби бүгүнкү күндө Кыргызстан улуттук электр тармакта биздин ишканабыз электр станциялардан иштеп чыккан электр энергияны толугу менен элге алып келип берип атат 100%. Эми керектөө
иштеп чыккан электр энергиябыздын ашыкча болуп атат деген маселеден азыркы сиз айткан маселе ошого такалып атат да. Час пик маалында болот. Бул сөздөрчү кечки саат 6-дан 9-га чейин, эртең менен 6-дан 9-га чейин час пик маалында. Сиз айтып атасыз, кичине көтөрүп койсоңор болбойбу деп атасыз да. Биз алып келген электр энергиябыз жетпей атса, Мен кантип көтөрүп түшүнүктүү, коебуз? час пик эмес. Мен час пикти айткан жокмун. Час пиктен кийин саат 11-12-ни айтып атам. Причем берди час пик? Ошондо өчүп калып атат. Ошону мен айтып атам да, возможно дейм да. Силер туура кылып, жок, возможно, уксаң башым нитпей. Туура эле айтып атам. Возможно, силер жана туура эле 5 киловатт берип атсыңар да. Ошону жакшылап текшертип койчу. Может, ошол 5 барбай, может 2, может 3 барып атырбы? Мурун деле свет берилгенде 220 деп, никогда 220 барган эмес да Союз болгондо деле. 110, 100 ушундай барган. Ошондой болуп калып аткан жокпу деп. Түшүнүктүү, дагы бир жолу Ошону контролдоп карап коелу. кой. Рахмат. Рахмат Түшүнүктүү. болду. Дасыроолор барбы?